Ассаламу алейкум. Алхамдулилля вассалату вассалам аля расулилля. Санта Клаус, Аяз ата, Дед Мороз ким өзү ал? Кайдан келди? Эмнеге 31 декабрь? Эмне үчүн карагай? Көпчүлүгүбүз кичинебизде бул жалган нерселерге ишендик. Келиңиз ушул Аяз атанын жаңы жылдын чыныгы жүзүн ачалы. Бул масканын аркасында кимдер турат? Биринчи карагай ёлкадан баштайбыз. Север, түндүк, Аляска сыяктуу жайларда өтө катуу суук болгондуктан адамдардын көбү бул суукка чыдай албай өлгөндөр көп болгон. Кийин адамдар токойдо бир жалгыз дарак суукта да, шамал, кар, борон болсо да бир калыпта жапжашыл болуп турган карагай жөнүндө кабар табышат. Бул карагайды ыйык, жан берүүчү касиети бар деп токой кудай деп ишенишет. Адамдар бул карагайды үйлөрүнө алып келишип, тумар катары үйүнө илип коюшат. Бизди сактайт деген этикад менен токойдогу жашыл карагайды ыйык касиети бар деп ага жакын болуу үчүн ар кандай иштерди кылышкан. Тегеренип айланган, курмандык чалышкан. Эң негизгиси бул курмандык адамдар болгон. Ички ичеги органдарын бул карагайга илишип, ёлканы кызыл канга боюшкан. Караңызчы, жүрөк эмнеге байланып атат. Андан кийин адамдардын ордуна жаныбарларды курмандык кыла баштайт. Өлгөн жаныбарлардын баштарын бул карагайга илишкен. Алардын чиркөөсү бул нерсеге өтө катуу тыюу салгандан кийин бул макачылар ичегилердин ордуна ичеги сыяктуу материал, баштардын ордуна мына ушул сыяктуу тоголок шаардарды илише баштайт. Азыр болсо ошол иттин, мышыктын, түлкү, кашкырдын маскасын башына кийишет да анан кийин ёлканы айланышат. Аллахым өзүн кечирбисти. Эми Санта Клаус. Бул Аяз ата Санта Клаус болуп таанылган персонаж 4-кылымда азыркы Туркиянын батышында жайгашкан Демир шаарында жашаган Николай Ганник деген исламга каршы киши болгон. Бул Николай таухид, жалгыз Кудайга сыйынууга каршы жана Иса алейхисаламды инсан эмес, Кудай экенин даба кылган киши болот. Бул Николай христиандардын 3 Кудай, Троица, Иса алейхисаламды Кудай, илах деп этикад кылууга каратылган Никея чогулушунда активдүү катышат. Кийинчерээк чиркөө аулиялардын катарына кошту бул инсанды. Ыйык Николай деп чакыра башташты. Тагыраагы Санта Клаус. Англис тилинде Санта сөзү ыйык, Клаус болсо Николай болуп которулат. Таухидти жок кылып, Иса алейхисаламды Кудай деген этикадка чакырыш үчүн колунан келгенче аракет кылат бул киши. Ал инсан жаш балдарды өтө жакшы көрүп, балдарга акча, үйлөргө баалуу нерселерди белек таштап кетип жүргөн. Андан кийин 12-кылымдарда бир адам пайда болду. Бул Николайдын тескерисин кылып жүрдү. Ал аксакалдуу киши болгон. Видеонун башында айттык. Карагайга адамдардын курбандык чалышкан деп. Аксакалдуу киши үйлөргө кирип, жаш балдарга белек берип, ушундай алдап, өзүнүн кабына салып, курмандык топтоп, ёлкага алып барып, курмандык кылып жүргөн. Азыр болсо бул мыккачы залымды жаш балдардын атасы деп Аллахтан сурай турган нерсени ошол террористтен суратып, балдардын акылын өлтүрүп атышат. О адамдар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде-ким өзүн башка бир коомго окшотсо, акыретте ал ошол коомдун арасында тирилет дейт. Мындан ашкан жаман нерсе болобу? Кудай сактасын. Туугандар, дагы ушундай нерсе бар бизде. Жаңы жылды кандай тосуп алсаң, бул жылың ошондой болот деп колуна арак, вино, шампанский кармап, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун деп ошол ит ичпеген арам нерсени ичип дуа кылат. Сенин дуаң кабыл болобу беле? Колуңдагы нерсе арам болуп атса, Алла тыйган нерсе болуп атса, сен Алланын буйругуна каршы келип атсаң, адам баласы. Сени бир тамчы суудан жаратып, эненин курсагында сиздерге ырыскы берген ким? Убакыт, заман, календар, жүрөктөр кимдин колунда? Ата-энелер силерден суранабыз. Балдарыңарды куруу жалган нерсе менен алдабагылачы, суран силерден. Бөтөн элдин ыплас маданияты менен балаңарды суугарбагылачы. Барыбызга хидаят берсин Аллахым. Бул нерсени жасаган белеңиз. Колубуз тоң батса да, өз колдорубуз менен жасаган Аяз ата болсо, бул чыныгы идол, бут экен. Буну билет белеңиз. Субханалла. Караңызчы, шайтан алейхилана бул ыплас нерселерди биз үчүн кооз кылып көрсөтүп койгон. Адамдар аны жасап, сууктун, кыштын кудайы дешип сыйынышкан экен. Өткөн күндөргө истигфар, тооба кылалы, кадырлуу туугандарым. Бул айтып аткан нерсе жеңил нерсе эмес. Кайдыгер болбоңуз. Аяз атанын жанында жүргөн аяз кыз Снегурочкага келсек, ошол шаардагы бойдок сулуу кызды тандап, ёлкага чечиндирип, байлап коюшкан. Аны ошол карагайга курмандык кылышкан. Канчалык тез катып өлсө, курмандыгыбыз кабыл болду деп ишенишкен. О менин кыргыз, өзбек, казак туугандарым, жакшы эле түшүнүп аласыз деген үмүттөбүз. Келгиле бул ыплас арам нерседен колубузду тарталы. Негизинен ойлонуп көргөн белеңиз бул нерселерди. Мен эмне үчүн кылып атам? Мен эмне кылып атам өзү деп. Мусулман адам эрчиме болбойт. Көпчүлүк кылып атат го, мен да кошулуп кое берейинчи, баары эле кылып атат го, мен да кылып көрөйүнчү, элдер кылып атат го деп эргешип кете бербейт. Мен мусулманмын деген адам. Абу Саид аль-Худри разияллаху анхудан азыркы күнүбүзгө айтылган хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: силерден алдыңкы яхуди жана насаралардын кылган иштерине карышма каршы эргешесиңер.
эгер жыландын тешигине кирсе, ошол тешикке да киресиңер деди. Сахабалар: "Я Расулаллах, насрони яхудилерди ээрчип кетебизби?" дегенде, "Анан кимдерди айтып атам мен?" деди пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Чындыгында эргешпей атабызбы? Кийингенерибиз, үрп адаттар ким айта алат эргешпей атабыз деп? О туугандарым, бир адам акыретте ким менен тирилет? Кимдерге окшоштук кааласа жана кимдерди жакшы көргөн болсо, кайсы бир коомго өзүн окшоткусу келсе, ал адам ошолор менен акыретте бирге тирилет. Кудай сактасын. Мусулман адамга гайри диндеги адамды жаңы жылың менен деши мүмкүн эмес. Аллахым Фуркан сүрөсүнүн 72 аятында айтат: "Алар жалганга күбө болушпайт" дейт. Христиандар 25 декабрь Иса алейхиссаламды төрөлгөн деп этикад кылышат. Эгерде сиз бир адамды ошо жаңы жылың менен десеңиз, анда ширкке өтө ыплас, өтө арам, өтө жаман нерсе болгонго сиз дагы шериктеш болгон болосуз, күбөлүк өткөн болосуз. Кудай сактасын. 25 декабрдан баштап 7 январга чейин булар биздин Кудайдын төрөлүшү деп майрамдашат. Бардыгыбыз билебиз, Аллахым ушу бизге Куранда кабар берген, Иса алейхиссалам кышында төрөлбөгөндүгү жөнүндө. Жаңы курма дарагы пышканда төрөлгөндүгү жөнүндө бизге кабар берет. Кадырлуу тууганым, эгерде сиз бир адамды жаңы жылың менен десеңиз, ушул Иса алейхиссалам 25 декабрь төрөлгөн деп бул ширк амалга күбөлүк өткөн болосуз, шериктеш болгон болосуз. Бул жеңил нерсе эмес. Кайдыгер болбоңуз бул нерсеге. Аллахым Куранда Маида сүрөсүнүн 2 аятында айтат: "Жакшылыкта, такыбалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Ал эми жамандыкта жана душмандыкта көмөктөшпөгүлө" дейт. Кадырлуу сүйүктүү бир туугандарым, 31 декабрь бир жакшы нерсе болобу айтылачы? Жок. Алланын азабын келтире турган бардык жаман иштер ошол күнү болот. Фахш, мункар, зына, ачылбаган арактар ачылат. Ширк, милицияларың тикеден тик турат. Зулумдук, чоңдор кечинде кичинелерди кармалып нерилат, аракка сындырат же пивого сындырат. Бул нерсени мен жакшы түшүнөм. Зына, враштарың тикеден тик турат. Бул нерселер бир гана адамдарга эмес, айбандарга дагы өтө чоң зарары тиет. Сиз үйүңүздө салют атасыз ысырап кылып, ал эми итиңиз болобу, мышыңыз болобу, тоогуңуз болобу, бир жака 4-5 күн жок болот. Ал күнү нафсти семиртип, шайтанды сүйүндүрө турган күн болот. Аллах азза ва жала Куранда айтат: "Эй момундар, яхудилер жана насранилерди дос кылбагыла. Алардын кээ бирлери бири-бирине дос. Силерден ким аларга дос болсо, анда ал ошолордон" дейт. Акыретте ошолор менен бирге тирилип калбаңыз тууганым. Бул жаңы жыл деген үрп адаттарынан, бул баледен колду тартыңыз. Дагы Аллахым Куранда айтат: "Эй момундар, менин душманым жана силердин душманыңар болгон мушриктерди дос тутпагыла" дейт. Алардын үрп адаттарын, алардын майрамдарын бизге кыпынчалыктагы тиешеси жок болгон нерселерин алып келип майрамдап атабыз. Бул нерсе аларды урматтап, сыйлап дос туткандын белгиси эмеспи? Кадырлуу тууганым, көрөрман, бул видео мойнуңуздагы аманат. Башкаларга жеткирүүңүз милдет. Биз сизден ошол нерсени талап кылабыз. Сураныч, башкалар менен бөлүшүңүз, сөзсүз айтыңыз, деңиз. Өзүңүз деле калып кетпесин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.